3'tөн 8 bölü 3'tön 1. Бул жерде эки бөлчөктүн тегиндисин эсептөө керек. Же болбосо бул эки бөлчөктү бөлүү негизинен эмнени түшүндүрөт? Анда эмесе тегиндини эсептөө үчүн бир саногу сызып алалы. Бул биздин саногубуз. Саногубузда саногубуз 0дөн башталат. Алгач биз бул саногунда бөлүнүүчүнү көрсөтүп алабыз. Бөлүнүүчүбүз 3'төн 8. Ал буруш бөлчөк. Демек, bir бүтүндөн чоң бөлчөк. 1, 2, бул жер 3 дейли. 3 бирдей бөлүккө бөлүп алдык. Биз көз ченем менен бөлгөндүгүбүз үчүн бирдей аралыкка бөлдүк деп эсептейли. Бул саногунда 3'төн 8 бөлчөгүн көрсөтүүбүз керек. Ал үчүн бизде бул жерде бөлчөгүбүздүн бөлүмү 3 болгондугу үчүн ар бир бүтүндүн аралыгын дагы 3кө бөлүп алабыз. Анда бул жерде бөлүп алабыз. 1, 2, 3кө бөлдүк. Экинчи бүтүндүн аралыгын бөлөбүз. Бул жерде дагы көз ченем менен бөлүп жатабыз. 3 бирдей бөлүккө бөлдүк деп эсептейли. Бул жерде дагы бөлүп алабыз. Анда бул саногунда 3'төн 8 бөлчөгүн көрсөтүп алабыз. Бул аралык 3'төн 1, бул жер 3'төн 2, 3'төн 3, ал bir бүтүнгө барабар. 3'төн 4, 3'төн 5, 3'төн 6, 2 бүтүнгө барабар. 3'төн 7, 3'төн 8. Демек, бул жер бизге 3'төн 8 биздин бөлүнүүчүбүздү көрсөтүп жатат. Андан кийинки аралык бул 3'төн 9, ал 3 бүтүнгө барабар. Бул жерде биз 0дөн 3'төн 8ге чейинки аралыкты 3'төн 1 бөлүктөргө бөлсөк, 3'төн 1ге бөлсөк, анда бул жерде канча бөлүк пайда боло тургандыгын эсептөөбүз керек. Бизде ансыз деле бул жердеги саногубуздун ар бир аралыгы эмне 3'төн 1ге бөлүнгөн болчу. Бул жер 3'төн 1, бул жер 3'төн 1, бул жер 3'төн 1. Демек биз бөлүнгөн аралыктарды гана эсептесек, тегиндини тапкан болобуз. Анда эсептеп алабыз. Бул жер 3'төн 1, 1, 3'төн 1, 2, экинчи 3'төн 1, бул жер 3'нчү 3'төн 1, 4'нчү 3'төн 1, 5'нчи 3'төн 1, 6'нчы 3'төн 1, 7'нчи 3'төн 1, бул жер 8'нчи 3'төн 1. Демек, тыйынды 8ге барабар деп айта алабыз. 3'төн 8ди 3'төн 1ге бөлсөк, 8ге барабар. Бул жерде дагы көрүп турганыбыздай, биз саногунда дагы көрсөт, же болбосо биз ушул эле амалды бул түрдө дагы аткарсак болот. Мисалы, 3'төн 8ди бөлүүбүз керек 3'төн 1ге. 3'төн 1ге. Бул жерде берилген амалды мындайча жазып алсак дагы болот. 3'төн 8, 3'төн 8 бул жердеги бөлүү амалын көбөйтүүгө өзгөртөбүз, бирок биздин бөлүүчүбүз анда орун алмаштырат. Бөлчөктүн алымындагы санды бөлүмүнө жазабыз. Алымы 1 болчу, демек аны көбөйтүүгө өзгөрткөндүгүбүз үчүн бөлүмүнө 1 деп жазабыз. Ал эми бөлүмүндөгү сан 3 болчу, аны алымына өзгөртөбүз. Себеби биздеги бул жердеги бөлүү көбөйтүү болуп өзгөрдү. Анда бул жерден көбөйтүү амалын аткара алабыз, жазып алабыз. 3'төн 8, 3'төн 8 көбөйтүү алымындагы 8ди 3кө көбөйтөбүз. Көбөйтүү 3, бөлүмүндө көбөйтүү 1. 8ди 3кө көбөйтсөк 24, 3'тү 1ге көбөйтсөк 3, 3'төн 24кө барабар. 24'тү 3кө бөлсөк, ал кайра эле 8 бүтүнгө барабар. Демек, тыйынды 8ге барабар. Башка дагы бир мисал аткарып көрөлү. Кайра ошол эле санды алалы. 3'төн 8ди бөлөбүз, бул жолкусунда бөлөбүз 3'төн 2ге. Биз саногубузда 3'төн 8 бөлчөгүн көрсөтүп алган болчубуз. Анда андагы ар бир аралыкты 3'төн 2ге бөлсөк, канча бөлүк пайда боло тургандыгын табабыз. Бул жер 3'төн 1ди туюнтат болчу. Демек, биз бул жерди, бул аралыкты алсак, 3'төн 2ге барабар болот. Демек, эсептейбиз. 1, 2, 3,
Har bir aralık bizge 3'tön 2 bölçөгün beret. Bul jer menen 4. Demek 0'dan 3'tön 8'ge çeyinki aralıkты 3'tön 2 bölükкө bölsök 4 bölükкө bölünөt. Тийинди анда айта алабыз. Тийинди 4кө барабар. Ушул эле амалды бөлүү амалын көбөйтүүгө өзгөртүп аткаралы. 3'төн 8'ди бөлүү керек. 3'төн 2'ge. Бирок биз бул жерде берилген бөлүү амалын көбөйтүүгө өзгөртүүбүз керек. Анда биздин биринчи бөлүнүүчүбүз 3'төн 8'ди жазып алабыз жана бөлүүнү көбөйтүүгө өзгөртөбүз. Анда көбөйтүүгө өзгөртсөк биздин бөлүүчүбүздөгү 3'төн 2'ни ордун алмаштырабыз. Алымында 2 болчу, аны бөлүмүнө жазып алабыз. Бөлүмүндө 3 болчу, аны алымына жазып алабыз. Анда 8'ди 3кө көбөйтсө 24, алымы 24кө барабар. Бөлүмү 3'тү 2'ge көбөйтсө ал 6'ga барабар. 24'тү 6'ga бөлсө тийинди 4. Демек биз 2 бөлчөктү бөлүүдө биз бөлүү амалын көбөйтүүгө өзгөртүп алабыз. Көбөйтүүгө өзгөрткөнүбүздө бөлүүчүдөгү бөлчөктүн алымындагы сан менен бөлүмүндөгү санды ордун алмаштырып жазып алып, бөлүү амалын көбөйтүүгө өзгөртүп, көбөйтүү амалы менен аткарып коебуз.